Hazır bu boyunca mı anlatır koyayım. Так, Hacakbarov ha? Ya Hacakbarov bizge 2004-жылы катта отурган экен, жекешкер болуп. 2004-жылы. 19-да 20-жылдары салга төлөп атат, патенттер 4000 сомдон. 21-жылга келген дагы бир канча төлөп атат? Сал төкпөй атат 21-жылга. 21-де январда келмадым тендерге. 2019-жылы ноябрда патентин жаап атат. Иштебедим, болду иштебейм деп. 20-жылы. 20-жылы жаап атат патентти. Болду эми ишке кылбайм деп. Бирок булар порталга азыр тендерге кирип атышат. Мурден бизден справка алып кетишет эле. Азыр эми булар жанагы кар жоктон справка менен качып беришет да. Бизден справка сурап албай калышкан. Ошондон качып кетти. Азыр, анан буларга бизге 28 февралда кат келип атат Бишкектен. Тендер качкандар боюнчачы. Ал бул киши да ошолдун ичинде бар экен. Суммасы азыр ал жерде Жакпаров 2.238.ге ошончо оборот иш кылып атат. Бул азыр бунун үстүнө азыр бизден проверка бөлүмү булардын ишинин үстүнө азыр мемесин карап атышат азыр. Жана чыгымдары кириши. Бишкектен мына так 28 январь 12.30 катта буларда тизмеде бар экен да, ошол тендер 21-жылы. 21-жылы январда 28 январда. Мен январда кирмеген. Бүгүн 21-жылдын декабры, жыл бүтүп атат. Ошондон бери эмне кылдыңар? Текшерген комиссияга эмне үчүн барбадыңар? Эмне үчүн чакырбадыңар, карабадыңар? Булар эми жана патентин жаап койушкандагы иш кылышкан эместер жүрүшөт да. Азыр эми бирок силерге Бишкектен бери биз эми азыр булар мына мемеде быйыл декларация көрсөтөт суммасына. Бар, бирдиктал декларациясына. Бул силерге эчтеке көрсөтпөйт, 1 тыйын акчам жок дейт, көрсөтпөйт. Мен иштеген жокмун. Азыр ушуну көрсөтөт, азыр иштебедим деп көрсөтөт азыр бизге дагы. Мына январда келип аткан катты силер декабрда биз келип ызычуу чыгарып, момунча тиги текшерүү болгондой эле анан көтөрүп чыгып атпайсыңар. Ушундай болгон экен, январда кат келип туруп, бул киши да ошо жерде жүрөт деп. 2,5 миллион сомбу? 2 миллион, 2,5 миллион. Канча салык түшүш керек эле ошо? Төлөптү да бир сомдо алып. Негизи канча түшүш керек? Булар өзү төккөнмөн да. 21-жылга. 21-ге төккөнүм жок. Ошо 21-ге төккөнүм жок. Кайсыны силер 21-дан январь. комиссия кайсыл эменин негизинде Сентябрда мамлекеттик сатып алуу порталына жеке ишкерлер катышып атканда атайын 2 бөлүк бар. Бирөө налогтуку, бирөө соцфондтуку. Ошол бөлүктү басканда эгер карыз болсо не имеется, карыз жок болсо. Карыз болсо имеется деп. Бул киши киргенде не имеется. кантип не имеется чыгат? Бүт жерде туруп атса. Ноокат эмес, Бишкек берип атса, маалымат. Силер иштеп атат. 21-январда тендерге катнашмадым. Ноябрда майтап жопулду, мен патентти жазып, патентти жокту. 21-январда катнашмадым. Сентябрда катнаштым. Мен 4 ай төкмөдүм. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 4 айга патент төккөнүм жок. Азыр айттым го, патент төккөнүм жок сентябрда. Сентябрда бери иштеп атам 21-жылы. Мына биздеги чыныгы 100% ушундай да. Биздегилер атпайбы, бардыгыбыз кокуй, туура эмес текшерип атасыңар, кыйнап атасыңар, антип атасыңар, мынтип атасыңар деп атпайбы. Мына биздин эгерде мамлекет өзүнүн кетирип аткан акчасын, өзү берип аткан акчаны өзү көзөмөлгө албаса, биздин 100% ушундай. Биз грамда отуруп 100 000 сомдук акчаларды жейбиз. Грамда отуруп. Мен таң калдым, Кудайга тобо кылдым. Мен ушу грамда отуруп ушунча акча чыгат деп ойлогон эмесмин. Мен ушуну укканда, сиздин окуяңызды укканда мен ишенгим келген эмес. Ишенесизби ата? Ушу жалган болуп калат го, койчу, ушунча акча кантип чыксын? Жүрчү атайын барып көрүп келели деп. Азыр жок ошо. Биз келгендегибиз, негизги максатыбыз келгендегибиз. Мына ушунун бир аягына чындыгына чыгып коюу болчу. Мына биз келип анан кийин чындыгына чыккандагыбыз мынанча нерсе чыгып атат. Шакар 40 сом, 50 сом махалда болгон өшөт, грамм. Мисалы 70 грамм болсо 60 грамм эмесе 10 граммдан калган. Шакардан. Азыр мисалы шакарда. Ата, мени кызыктырбайт. Шекер 40 сомбу, 50 сомбу, 70 сомбу мени кызыктырбайт. Сиз ошол ишке кирип атканда бүт бардыгын эсептеп киресиз. Бул мынча болот, мен келиниме мынча айлык төлөйм, аялыма мынча айлык төлөйм, өзүмө мынча, машинама мынча сомго бензин коям, мынча сомго оңдотом. Анан ошол сумма чыкса, актай турган болсо, анан сиз ошого кирип, катышып утасыз, туурабы? Сиз бекер эле иштей бербейсиз да, жөн эле өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн акча салып эле барып балдарга тамак берип жүрбөйсүз. Шакар 60 сом, отабыз 60 сом мага экен. Эми ошону бардыгын эсептеп алып кириш керек. Январь, бул сентябрдан көтөрүп кетти бул нерсе. Эми ошонун баарын эсептеп кириш керек. Мына сентябрдан баштап кирсеңиз, болду, мына мен
Печеньелерибиздин баардыгын Балдарга балдарга тамак берип атасыз. Балдарга. Башкага эмес. Мен түшүнөм, эгерде бир жаныбарларга бир жем ташып атсаңыз, башка кылып атса мен түшүнөм. Эми малга баягы бир нерсе кылып атат. Я мен ошо оборон Биз балдарга бирөөнүн балдарына болгон кыянат. Мушаверге жооп беремин. Сабан мен 2 кило баргандан сибил кешон кыламыз күндүз оборонам. 70 жылдан жанагы мына 70 граммдан деп акча бөлүп берет району. Ошол акчаны төгөт булар. Как положено 66 сомдон 70 грамм деп төгөт. Ал жерде ортодо чыкпайт да. Булар жанагы 30 граммдан ортодон жейт. Анан 30 грамм чогулуп отуруп жанагы 180 миң акча чогулат бир айдын ичинде. Ошодон мынакей бул кишинин бензинине чыгарып салгыла 24 миң сомдон тиги 1200 сомдон бир күнгө кылалы 20 күн калган күндөрү балдар окубайт. 20 күндүгүндө 180 миң сом акча. Ошодон тиги 12 миңди эмесе 24 миң сомду алып койгула. Калган акча ушул жерде бөмөдө сесте бөлүнөт. Мен түшүнгөнүмө караганда районодо бөлүнөт. Районунун бухгалтериясы бардыгын билет аны. Каерде кандай акча бар? Тендерден комиссиянын жетекчилери бүт бардыгын билет. Меймандарына келип, колдон жүрөктөрүн алып, да биз ката кетирдик, момундай болгон эле. Ушундай иш жасалды эле, билдик, билбедик, пенделик кылдык деп туруп келе турган болсо, ошол жагындагы жетекчилер менен сүйлөшүшүбүз керек. Кандай кылса болот? Акчасын кайра төгөбү, баягы мамлекеттен кетирип аткан зыяндын бардыгын. Жок, андай эмес болсо, анда толук укук коргоо органдары менен иш козголуш керек дагы, бардыгы мыйзам чегинде жазасын алыш керек. Ушундай, рахмат. Белки врачыңыздар келди? Азыр чакырып жүрмүн. Канча убакытта келесиз? 4 минут төлөгөн. Жок. Сиз патентиңизди айтып атасыз. Салыкка. Канча салык төлөп атасыз? 3000 соцфондкамы? Жок, салык. Налог. Налог көзү 4 миң сомдон патентим бар. Сиз патентке эле төлөп коесуз. 4 миң сом уш патент төкөм мен. Анан кийин болду. Болду. Кантип эме бухгалтерия кантип которуп берип атсаңар акчаны? Бул кишинин объемуна кантип которуп берип атсаңар акчаны? Салык түшпөсө, эч нерсе түшпөсө. Сен которуу жолу менен жүргүзүп атпайсыңар акчаны. Берген отчет негизинде которуп. Кайсы отчет? Накладной көрүнөт. Ошо накладнойдо көрүнүп турбайбы силерге канча штук алып келип берип аткан бул кишини? Туурабы? Ооба. Соответствует этпей атат да ошо. Ошол жана силерге берип аткан фактически силер которуп берип аткан акча менен бул кишинин жүргүзүп аткан, алып барып аткан продуктусунун ортосунда чоң айырма болуп атпайбы? Ошол айырманы ошол жерде акт түзүп алып келгиле десек, алып келбейт да мектептин немелеричи. Мектептики алып келбейт, мектептики алып келбеш керек. Аны силер тендерный комиссия ошол жерде ушул кишиге тендерди уткуруп берип аткан комиссия, которуп аткан акчанын бухгалтер ошону эсепке алыш керек. Мен мамлекеттин акчасын каяка которуп атам, эмнеге которуп атам? Кызыгып барып, көчүктү көтөрүп, креслодон туруп барып карап коюш керек. Biz ayıp maktabdaki bergen tabılda okuyamız. Tabılda filosofinin sırasında dokasını çıkarıp cıgın götünü yaz verirdi. Onu alıp gelip bu kadereki veremez, bu kadereki de hesap kitap kılarlardı. Işın yokuna akşut göz verirdi. Ошондой. Сиздин алып барган бүгүнкү продуктуңуз, мына сиз алып баргандан артыңыздан биз бар. 70 граммдан 6 сомдон которуп атат бухгалтерия районунун. Сизге төлөп берип атат. 60 грамм. 60. Сиз алып барып атасыз 45 грамм. Men 6 kilo 100 so'm berib kelaman. Mana birlikte aytdim. Men muni өзүмдүн мен айтып атам. Өзүбүздүн мына көзүбүз менен видеого барып тартып, эртең сизди дагы укук башканы көрсөттү деп таанып кетпесин деп, ошол ашканадагы кишини алып, мектептин тиги совхозун алып барып анан тартып атабыз. Мына көрүп алгыла, мына кийин сөз чыкпасын деп. Сиз тиги 2 күндүк товарыңызды алып барып өткөрүп берип коюп атасыз. Өзүңүздүн колуңузду коюп, сдал деп туруп, кагазды өткөзүп берип койдуңуз. А сиз күнүнө тендер боюнча, күнүнө таза алып барышыңыз керек. 3 күндүн ичинде сиз алып барган нерсе жарабай калып, балдар ууланат деп ким кепилдик берет? Туурабы? Бензиниңизге акча чыгарып атасыз. 1200 сомдон бензиниңизге күнүнө 20 күнгө акча чыгып атат. Туурабы? 24 миң сом бензиниңизге кетип атат. Туурабы? Аны дагы чыгарып атасыз. Анан дагы каяка чыгарасыңар? Кандай ушунун не кереги бар? Мен түшүнбөйм ушуну. Болгон мамлекеттен бөлүнгөн акча, бир тике акча. Ошону дагы граммдап, биягынан алып, тиягынан кыскартып, не кереги бар? Пендеге эмне? Ушунчалык дүнүйө жетпейби пенде? Курсактоо, кийим,
Курсак ток, кийим бүтүн, тынччылык, Кудайга Sağlığa шүгүр. götürmeye kaldı. Yaşam ötüktü, yollardan görmem. Geçekten başına vurup aldım. Силердин комиссиялардын, тендерди комиссиялардын жыйынтыгы. Мына ушунун бүт бардыгы жыйынтыкталып келип, именно силерге такалат да район. Силердин тендерди комиссияларга акчаны которуп берип аткан бухгалтерга келип такалат да мунун баардыгы. Мына бул кишинин бүгүн ушинтип отурушу, актиги аксакал башын ушул жерде уят кылып, ылдый кылып, да мен туура эмес кылып турдум деп отуруп, бүт бардыгы силерге такалат. Эгерде силер так болгонуңарда кагазыңар, мындай иш болбойт. Биз ушинтип убара болуп келип, жерди кыдырып, силерге жаман жакшы көрүнүп, көрүнгөн сөздү айтып жүрбөйт элек. Силер эле так туура жасап, бүт бардыгын орду менен коюп койгонуңарда бүтмөйт. Эч ким эч нерсе дей албайт. Мына силер тендерден уттурдуңар, берип койдуңар акырын ортого. Акчасын алып келип берип турасыңар деп. Анан мына жыйынтыгы, мына сез. Адам кичине тыйынын алып, коюп кагасын берип коет. Өмүрүндө барып көргөн эмес. Тажибаевка дагы кирсеңер ошондой бүт ачык счетчиктеринин бар. Тажибаев да базардын ичинде? Базардын ичинде. Тажибаев деп базардын ичинен чыкпады. Мендечи базардан издесем, Тажибаев зулпий файлик бетине деп турат. Бирок электр энергиясын трёхпаска менен киргизип пайдаланат. Базада жок. Демек ал каттоодон өткөн эмес деген сөз да турат. Значит, бөлөк фамилияда болушу мүмкүн булчу. Каттоодо жок. Тажибаев деп турат. Депутат Тажибаев бул киши жакшы билет экен. Ошолордон алып жүрөт. Мынакей. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Номкатский межрайонный ЦПЗ и ГСИ. Актыны 10 август 21 жылы берип атасыңар, а? Мына. Кондитерский цех, Гулистан, свидетельство о регистрации в сфере акт санитарного обследования от 10.08.21 года. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено строение перепрофилированное. Перечень помещений. Заготовочный цех 17,4 метра квадрат. Цех выпечки кондитерских изделий 25,6 метра квадратов. Посудомоечный 9,4 метра квадратов. Склад для хранения готовых продукций 9,2 метра квадратов. Общий бардын кошто канча болот? Так, 17,4 örmek. 17,4 25,6 9,4 9,2. Площадь общая 61. Так, ошондо 25 17 болсо 34 61 метр квадрат экен. 61 метр квадрат. Бир рабочее местого 11,3 квадрат метр, высота 2,7 деп берип атасыңар. Внутренняя отделка помещения соответствует. Водоснабжение местное, горячее водоснабжение, электронагреватель, канализация местная, вентиляция естественная, освещение естественное, искусственное деп берип атасыңар. Отопление местное деп берип атасыңар. Санитарно-бытовые помещения, раздевальная, умывальная, надворный туалет. В цехе работает 2 человека. Медосмотр 21-21 года прошли минимум пройден досы. Ну, кайсы эмеңермен, кайсы бетиңермен бердиңер мына заключение. Ушул чипуда. Чипунун кебетесин азыр барып көрсөңөр, кандай экен. Мына жерде силер берип аткан өтүнүш деп жазып атканыңардын бирөөсү дагы жок. Бирөөсү дагы. Санитарный норма 0, ал жерге балдарга тамак аш эмес, мал кармаш керек да. Могу жерде малкана да, кадимки. Бирөөгө тамак жасап эмес ал. Тим более мектептин балдарына. Кантип берип атасыңар муну? 21-жыл деп жазып атасыңар. Мына. Мен ушул 17-жыл болсо да мен түшүнөт элем. Ошол убакта абал ушундай окшойт. 10 август 21-жыл. Мына. Өзүңөр начальниктин колун коюп бардыгын жасап берип атасыңар. Азыр мен мунулардын ар бир цехте текшере турган болсо, булардыкы ушул эле кебете менен чыгат. Тажибаевдин эмеси кана экен? Электр энергиядан өткөн эмес, булардан алган эмес. Бирок иштеп атат кадимкидей. Мектептерде болгондо дагы мектептерге тамак бер. Кана районунда эмес. Бухгалтериңер кана? Чакыргын, замыңар кана? Бирок мектепте балдарды камсыз кылып атат мына.
А бул кишилер эртең бир нерсе десе ушуну көрсөтөт. Мен дейт, рестемен, сестен алгам дейт да. Мен бүт бардыгынан өткөм, кагазым турат. Бизге алып келип көрсөтүп атпайбы. Мына мен сестен эмен бар деп. Заключением бар. Демек, значит, жана граммда 30 граммдап жеп аткан ортодогу акчанын ичинде сес дагы бар. Кантип мынага көрбөй туруп, билбей туруп кол койдур. Мындайды аудан текшересиңер го. Мыйзамга келип, тим эле карап ар бирин бул жарайт, бул жарабайт деп үстүнөн түшөсүңөр го. 3000 балага тамак берип атат. 3000 балага кондитерский цех кылып алып барып берип атат бүгүнкү күндө. Бирөөнүн балдары алдары. Бул кишинин өзүнүн балдары эмес. Силер ошого уялбай туруп ушу кагазды мына карматып атасыңар. Полный жоопкерчиликке тартылыш. Здравомеда, СЭСта, мына кагаздары үчүн. Мүмкүн билбейм, башка бир жерде булардын көргөн эмеси бар, тиги цехи бар, сонун укмуш болуп ошону көрүп келген. Ошого берген. Мына. Бирок мынакей Кожо Акбаров, Абдул Вахап. Сиз азыр кайсы жерде иштейсиз? Үйдө. Үй жактагы. Ким барып көргөн? Сесине Бул тур Райхан бой. Райхан кеткенден бери Райхан бой кеткенден бери мен май экинчи заключение алышым. Нема барган? Акча сатып алам. Заместитель санитарный врач Нохатского РЦПЗ Леронилер санымы. Азыр Леронилер естирип кетти. Eski zakoçyeni menен алгансыз. Эски менен. Eski Мансуров Ы деген ким? Eski. Исполнитель. Az bu murdagы объектисин алган, Эски займына бана. zakoçyenин негизинде гана алган болот. Кантип силер кантип бересиңер? Кантип эскинин негизинде Мен кантип бурун бересиңер? нема иштебедим. Ана спорт залды янында 80 бой чапанасынын Башка объект менен мен алып. Село Гулистан, улица Каратурпак, Нохатского района. Жашаган жериңиз ошол? Эмне деп атасыңар? Кандай башка жерге? Мына жашаган жердин адреси туруп. Силердики получается булардыкы дагы жок, заключение Тажибаевдики жагы. Эки инспекция мен азыр ушундай немелерди Бизде өрт коопсуздугу боюнча эч эмне жок. Документация жок азыр. Базага вообще кирген эмес. Кайрылган. Мен иштегенде бери пажаны. Кайрылган дагы эмес. Мен жок, туура мен мисалы Булардан өрт чыгып кетсе, сиздин Нече иштегенде бери мисалы силерге мен кайрылганым. Yo ресторан үчүн сиз алам. бери караңыз. Электр энергиясын иштетип атасыз. Туурабы? Тандырга деп эмен алып атасыз. От жагып атасыз жанагы жериңизде. Жылытам деп атасыз. Ал жерге 100 тонна көмүр жаксаңыз да жылыбайт. Жанагы тешиктерден эч кандай ал жерде жылуулук жок. Печки онсу кетти. Эми ошонун печка жагы аркы өрткөндө өрттөнүп кеттиңиз дейли. Ким жооп берет? Өрт болсо мамлекетке кайрыласыңар да. Кокуй эле кокуй, биздики күйүп атат, өртөнүп атат, пожарный тескери келет. кеч келди. Анан айтасыңар, кокуй кеч келди, суусу жок келди, эчтеке кылбай койду, мамлекет караш керек эле, мына минтип калдык, бизге компенсация бергиле дейсиңер. А эмненин негизинде мамлекет сиздерге компенсация бериш керек? Булар даже дарегиңиздерди билбейт. Туура мен иштегенде Сиз буларга өзүңүздүн кайрылганым. Ам жок буларда мен Сиз өзүңүздүн эле инсандык жоопкерчилигиңиз ата. Тем более ажыга барып келген киши экенсиз. Колду жүрөккө коюп туруп, сиз ушунун бүт бардыгын сонун кылып жасап, реске барып, өрт өчүргүчтөргө барып, санэпстанцияны барып, япар көрсөтүп бүт бардыгын. Кагаз жүзүндө жасап башкаларга үлгү боло турган адамсыз. Туурабы? Ажыга барып келген киши Кудай алдында бул башкаларга үлгү боло турган инсан деп билет, менин түшүнүгүм. Баарыбыз ушу ажылыкты насип кылса экен жараткан деп жүрөбүз. Анан сиздер ушинтип атсаңыздар, анан башкалар жөнүндө анда айтып кереги жок. Анда айтып кереги жок. Сиздер бара бериңиздер эмчек. Бүт эмени ушул эки объекттен эмеге алгыла. Жарайт, кабыл алып. Экөөнүн тең текшерүүгө алып барып көрүп, эмелер кандай болуп атат, эмне болуп атат, бүт бардыгын өз көзүңөр менен көрүп. Жарайт, түшүндүм. Хорошо? Жарайт. Иште кыла бериңиздер. Келе атабы мен врач?